Салам алейкум, кандайсыңар, Майк Тайсондар. Мына Фрунзе ТВге подписка кылып коела. Өзүм мүкөлөрүм болот районовский. Красавчиктер жазылып коела. Жөнүнө көрүп алып, анан жака кетип калбай. Көргөнгө жараша лайк басып, коммент жазып, жазылып. Все, давайте. Бир келчи. Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр. Фрунзе ТВ каналы билип кой долбоору кайрадан эфирде жана бүгүн да сиздерди пайдалуу маалыматтар менен камсызданга чыктык. Биздин ар дайым көргөн көрүүчүлөрүбүз билет, биздин суроолорубуз өтө оор, аны менен биргеликте өтө жеңил да болот. Ошон үчүн сиздер да жооп берип отурсаңыздар болот. А бүгүн катышуучуларыбызга кимиси канча туура жооп берсе, ошончо акча берербиз, барыңыздарга эле маалым. Андан сырткары монда сонун Феникс аттуу китепти биз ар дайым ойнотуп келебиз. Бул Кылыч Самамбетов байкебиздин калемине таандык болгон чыгарма. Үй бүлөңүздөргө, жеке жашооңуздарга, бизнесиңиздерге дегеле мотивация алыш үчүн эң бир сонун китеп десек болот. Ушул китепти бүгүн катышуучуларыбызга албетте таратабыз. Анан сиз да калып калсаңыз болот. Шарты жөпчөнөкөй, ылдыйда катылган 7 суроого биринчилерден болуп жооп берсеңиздер, биз сизди жеңүүчү катары белгилеп коебуз. Анан албетте байланышып ушул китепти алып кетсеңиз болот. Ошон үчүн чамдасыңыздар. А биз болсо барыңыздарга жагымдуу маанай каалаганыбыз менен биргеликте берүүбүздү баштамакчыбыз. Билип кой, баштадык. Саламатсыздарбы? Атыңыз ким? Ажар. Ажар. Айдана. Айдана, Ажар. Жалпысынан 7 суроо беребиз. 7 суроонун баарына туура жооп берсеңер 1000 сом аласыңар. Ал эми 1 же 2 эле туура жооп болуп калса тилекке каршы анда 100 сом, эчтеке албай каласыңар. Болгону гана 3 суроодон өдө уже 100 сом, 200 сом, 500 сом, 1000 сомго чейин кете бермекчи. Бирок эч сиздерди белегисиз калтырбайбыз. Ошон үчүн жакшы бир мотивация болсун. Даяр болсоңуздар баштадык, Бишкектеги сүрөт музейи кимдин атынан коюлган? Корпоратив. Туура. Билбейт экен. Корпоратив экен. Сүрөт музейи. Шум билбейт экен. Бул жерде эле жайгашкан. Белгилүү сүрөтчү Сүймө Кулчакбаров. Корпоративдин атынан коюлган экен. Могул жерде жайгашкан. Белгилүү сүрөтчүбүздүн атынан коюлган экен. Сүрөт музейи. Серезелүү. Белгилүү сүрөтчүбүз бул жерде эле жайгашкан имарат. Сүймө Кулчакбаров. Корпоратив, да. Как? Корпоратив. Корпоратив, да? Корпоратив. Туп-туура. Футбол оюнунун мекени. Футбол оюнунун мекени кайсыл? Футболду ким чыгарышкан? Кимдер чыгарышкан? Негизи Англиядан чыккан болуш керек. Негизи Англиябы? Англия. Точнобу же башка өлкө болуп калышы мүмкүнбү? Англия, туп-туура. Сизди адаштырайын дедим эле, жакшы. Так, эме. Аргентина. Аргентинабы? Бразилия. Тилекке каршы. Англия болчу. Америкада. Америка эмес экен, Европада эле кайсы бир өлкө бардык шарттарын ойлоп таап, футболдогу азыркы биз көрүп жаткан терминдерди чыгарышкан экен. Англияда. Бразилия эмеспи? Бразилия эмес экен. Бразилия эң көп чемпионат уткан өлкө катары белгилүү. Ал эми Европадагы өлкө. Ушул футболдун негиздерин түптөп чыгышкан экен. Билбейт экен. Англия. Испания может. Европадагы өлкө, Испания эмес экен. Балким бир багыт берип коеюн. Бекхэм, Руни да кайсы? Англия ойлоп тапкан экен шарттарын. Не знаю про футбол. Предположение, это европейская страна. Там еще до сих пор королева, главное. Есть еще Биг Бен там. По-моему, достаточное количество подсказок я вам дал. Какая это страна может быть? Королева, Биг Бен и... потому что футбол это не женская тема, поэтому я вот так помогаю. Нет, королева Елизавета. Биг Бен это вот такая, приблизительно как у нас вот такая колоком. Европа. Дэвид Бекхэм. Так, был такой футболист. И двухэтажные автобусы, ладно. Конечно, последняя подсказка. Не знаю. Англия. Англия. Топ-тура. Эң көп тираж менен чыккан китеп. Дүйнөдө.
Билбейт экен точно. Куран деп нерсе? Билбейт экенмин. Китеп, диний китеп. Куран. Библия экен, тилекке каршы. Диний китеп экен. Динектеп, ислам немес. Куранбы? Библия экен. Библия эң көп тиражмен чыгып тур. Вообще буларды түшүнбөйм да. Эң көп кайсыл китеп болушу мүмкүн? Может, Куран? Может, Куран, бирок ал эмес экен. Да, бир мүмкүнчүлүк берели. Диний китеп. Диний китеп болгондо. Курандан башка кайсы? Орустардыкы Библия. Это не Куран. Тогда это... Не знаю, не знаю, не знаю. А какие еще книги есть религиозные, кроме Курана? Кроме Куран есть... Просто я нервничаю. В голову ничего не... Библия. Дүйнөсү боюнча туптура багыт берип коеюн деп атсам, Библия экенин билет экенсиз. Румыниянын борбор шаары кайсыл? Румыния өлкөсүнүн борбор шаары. Билесиз, эстеңиз. Румыниянын. Это эстей албайтмын. Румыниянын. Билбейт, эстей албайм. Румыния. Жанында турса экен. Бухарест шаар экен. Румынияныкы Б тамгасынан башталат. Бухарест. точно мен билбейм. Жалаң эле орус суроолор бар братан. Ошондой болуп калыптыр да. Б тамгасынан башталат. Бухара дегенге окшошураак. Бухара окшош болсо. Кана көрүп алайынчы братан да. Бухарест. Не знаю, спасибо, не надо. Бухарест. Бухарест. Да. Белград болса керек эле. Белград неменеки? Сербияныкы. Румыния, сейчас. Блин. Сейчас, подождите. Румыния. Кереги жок то. Сейчас, Румыния. Ушундай жаман да, билип туруп. Карай койсоң болобу? Жок, Google'да болбойт. Өзгөчүңүз менен эстеңиз. Сейчас, Румынияныкы. Белград бул Сербияныкы болду. Үчкө чейин салайбыз. 1, 2, Варшава эмес, 3. Варшава, Польшада, Румынияныкы болсо Бухарест болчу. 2004-жылы Олимпиада оюндары кайсыл шаарда өткөн? 2004-жылы спорт боюнча эми маалыматыңыздар албетте аз, бирок бир багыт берип коеюн. 2004-жылы Жайкы Олимпиада оюну Европанын курамына кирген, байыркы өлкөлөрдүн бири болгон өлкөдө, ошол шаарда өткөн. Кайсыл? Грецияда деп кое берейин. Грециянын борборунда өткөн. Кайсыл шаар болушу мүмкүн эми? Грециянын борбор айдана. Şu борбор шаарларды жакшы билбейм да. Рио де Жанейро. Рио де Жанейро жакында эле өткөн 2016-жылы. Ал эми 2004 Афинада өткөн экен. Жанында точно билбейм брат. Афина шаарында болгон экен. Жайкы Олимпиада оюндары бизден да көп спортчулар барып катышкан. Греция өлкөсүндө багыт берип коеюн. Грециянын кайсыл шаары болчу? Точно мен билбейт экенмин аларды. Афина. Бир шаарда. Ал жака да бизден көп спортчулар барып катышкан. Афина шаары экен. Это Греция. Сразу скажу. Столица Греции. Там проходили Олимпийские игры. Город какой? Афина. Японияда ага чейин өткөн болчу. Пекинде андан кийин болду. 2004-тө багыт берип коеюн. Байыркы өлкө Грецияда өткөн. Кайсыл шаары болушу мүмкүн? Рим? Грецияда? Омой. Греция. Блин, анын баарын бешке билчү элем. Сураган келгенде карабайсың. Так, Рим. Ошондой да богиня бар болчу. Афина.
Кийин шаары топ-туура. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы карышкырлардын аттары кимдер, билесиздерби? Акбар, Таш Чайнар. Таш Чайнар. Топ-туура, азаматсыз. Так, кандай эле так. Ооба, билем. Так, эстей албай атам. Көз жашын төккөн. Көз жашын төккөн. Акбаран. Акбара жана Акбара жана Акбара жана анын көз жашы беле? жок, экинчисинин атын Таш Чайнар белгилүү го. Акбара жана Акбара жана Ошондой баатыр да чыгып кетти бизде. Таш Чайнар. Мен да. Акбара менен Таш Чайнар. Топ-туура. Карышкыры Акбаран көз жашы. Акбара, анан Таш Чайнар. Чайнар. Туура. А почему? Просто я же ничего не знаю и ни одно не поняла. А вы сама по нации крымская? Да. Ну ничего, тут вопросы сложные, поэтому я думаю, вам было очень тяжело. И ошону билбей экен. Бирдемкен көз жашы деп дагы билесиз. Акбаранын көз жашы. Акбара аты бирөөнүкү, а экинчисиники дагы бир багыт берип коюш. Ошондо бизде бир баатыр дагы пайда болуп калган, мындай тиши менен баарын талкалаган. Таш Чайнар. Акбара жана Таш Чайнар. Топ-туура. Сулайман тоодо кайсы тарыхый инсандын үйү бар? Сулайман тоодо тарыхый инсандын бир үйү бар, аны көп билет, музей дагы ошонун атынан. Сулайман тоодо. тебе каршы билбейт. Так. Унутуп атам. Унутуп атасыз, анан тоосуна. Бардыңыз беле Сулайман тоосуна? Өзүм аштамагам, бирок Мечит дагы бар экен. Ошо кайсыл тарыхый инсан? Б тамгасынан башталат, эстеңиз. Бабур. Сулайман тоодо болсоңуз билесиз. Тарыхый инсан Болгон эмес, бошко барган эмесмин. барган эмес, Бабурдук экен. Баргансыңбы Сулайман тоого? Буюрса быйыл атасың, Ошко күйө ала аласыңбы? Анда сөзсүз түрдө кайын журт көрүп барып, алып барып көрсөтүп койгула. Бабурдун үйү бар болчу экен. Сулайман тоо деген Ошто. Тарыхый инсан. Так, Оштон бизде кайсы немелер бар? Чыган немелер. Байыркы тарыхый инсан. Этот же Сулайман да өзү. Кандай эле, как его звали? Ата его зовут. Жо, Сулайман эмес экен. Сейчас. Макул, Вайке аябай мында аракет кылып аткан үчүн бир подсказка берейин. Б тамгасынан башталат. Б. Жок, Бабур. Кыздар куттуктайбыз. Эми сиздерге мынакей уже китепти тапшырдык, анан 3 суроого туура жооп берипсиздер. Ошон үчүн мынакей 100 сом болсо да алып коюңуздар. Суроолор оор болдубу, оор болгон жокпу? Оор деле болгон жок, бирок спортко көп жакын болбогон. Географияга көп жакын болгондуктан кичине албай койдук. Ошол жагы бир аз кыйынчылык туудуруп койду. Түшүнүктүү. Эң негизгиси көпчүлүк биздин катышуучуларыбыз көп билген суроолоруна жооп бере албагат. Себеп дегенде камерадан сүрдөнүшөт, анан шашылганда толтура информация башына айланып кетип, иши кылып жооп бергенде бир аз тартынып калышат. Сиздер азаматсыздар, чоң рахмат катышканыңыздар үчүн. Мээңиздер. Ринат тилекке каршы туура жооптордун саны акчалай байгелди алыш үчүн жетпей калды, бирок ага карабастан сага мондай бир сонун кепка тапшырып коелу катышканың үчүн. Ар дайым көрүп жүр, ар дайым лайк басып кой, каналга атталгансың да. Все, анда сону эмкиде буюрса да күтөбүз, Чоң көрүшкөнчө. Туура жооптордун саны акча алыш үчүн жетишсиз болуп калды, бирок сиз үчүн мондай бир сонун кепка белек катары бергенге дапдаярбыз. Феникс аттуу кепкалар. Буюрса эми азыр бүгүн аба ырайы начар болуп турат, бирок эртең күн жылыганда жакшы бир башыңызга күн өтпөйт дегенибиз. Мениңиз макул, анда кап этпеңиз. Эчтеке калбайт. Туура жооптордун саны акчалай байге жетишсиз болуп калды, бирок сага мондай бир сонун кепкада белек кылып коелу. Сулайман тоого чыкканда күн бийикте башка кызык өтпөсүн. Анан эң кубандырганы сен дагы биздин катышуучуларыбыздын баары
ак пара менен таш чайнарды таап эле атышат. Себеп дегенде биздин кыргыз адабиятын билген бул кубандырат. Чоң рахмат катышканыңыз үчүн мениңиз. Как мог давал подсказки, но ничего, в следующий раз получится. Чумадили. Дамир байке, сизди алыстан көргөн эле көптү билсе керек деп мындай үмүттөнүп келдик эле. Жакшы, бирок тилекке каршы Бухарестти унутуп калдыңыз, аны билген экенсиз. Ал эми Бабурду таппайт болушуңуз деп эле ойлоп койдум. Себеби аябай көп ойлондуңуз. Барган эместер билбейт деле, мен деле мындай бул эфирге даярданып отуп эле билдим. Жакшы кызыктуу суроолор түшүп жатып. Сизге мондай бир сонун кепка, себеп дегенде башыңызда кепка бар экен, алмаштырып кийгенге болсун. Анан ошо менен биргеликте китепти да тапшырабыз. Феникс деген бул Кылыч Иса Мамедов байкесинин калеминде таандык болгон. Өзүңүзгө бир өзгөчө бир мотивация тартуулайт деген ишеничтебиз. Анан эң башкысы мындай 300 сом 5 суроого туп-туура жооп бергениңиз үчүн. Сизге да рахмат катышканыңыз үчүн. Мелиңиз ийгилик. Өзүңүздөр көргөндө биздин бүгүнкү катышуучуларыбыз көпчүлүк мындай бөлүгү акчалай байгелерге ээ эмес болуп калды. Бирок ага карабастан өздөрү үчүн бир жакшы бир маалыматтарды алды десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде 7 суроонун арасынан мынакей 7 тең жооптордун кадр артында да угушту, кадр ичинде да угушту. Анан эң башкысы бизди эмне кубантат? Канча миң адам көрүп жатат, бизде ошонун баары ушу 7 суроо болсо да мынакей жоопторун алып алды. Ар бир эфирибизди калтырбай көрүп турсаңыздар, өзүңүздөргө мынакей жакшы бир кызыктуу маалыматтарды алып турасыздар. Анан балким кээ бир жерлерде ушундай бир сурамжылоо болуп калса, коркпой үркпөй жооп бергенге өзүңүзгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн билип кой долбоору ар дайым билим деңгээлибизди бир аз жогорулатып коюшка, анча-мынча нерсе билбей жүргөн нерсебизди билип коюшка багытталган долбоорубуз. Эгерде жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Каналга катталганды эч унутпаңыздар, себеп дегенде бул бизге ашыкча бир мотивация берет. Анан эң башкысы комментарийде катылган 7 суроого биринчилерден болуп жооп берсеңиздер, анда Феникс китебин сиздерге дагы карамакчыбыз. Билип кой долбоору, Фрунзе ТВ, Элдос Аскарбеков. Көрүшкөнчө.